Кутманды угушуга кечиңиздер менен ардактуу КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалынын көрөрмандары. Кайрадан сиздер менен ишемби күнү кечинде үй бүлөлүк баалуулуктарды эң алдыңкы орунга койгон Кош келиңиздер теледолбоору сиздерге каалгасын ачмакчы. Алдыңкы 1 саат аралыгында биз сиздер менен биргеликте өтө үлгүлүү, таасирдүү үй бүлөнүн окуясы менен бөлүшмөкчүбүз. Анда эмесе ар бир көрөрманыбызды экранга жакыныраак келиңиздер дейбиз. Кош келиңиздер долбооруна. Кош келиңиздер. Ардактуу көрөрманым, бул жуманын каармандары тууралуу кеп кыла турган болсок, башынан эле таланттуу инсан деп айткым келет. Анткени таланттуу инсандын татыктуу уулу, анын үй бүлөсү тууралуу кененирээк айтып бергенге аракет кылмакчыбыз. Кыргызда атын атаса куту сүйүнөт дейт. Мына ошол жерге талант 60К жана ошондой эле Элмира айымдын үй бүлөсү тууралуу кененирээк айтып берели. Талант мырза жөнүндө айта турган болсок, айтылуу обончу жана аткаруучу 60 Кадыров агабыздын татыктуу уулу. Анда эмесе тосуп алыңыздар. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Сиздерди Кош келиңиздер долбоорунан көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Эң чоң кубанычтабыз. Биз себеби карап турсам сиз да ак, баарыбыз ак болуп кийинип, сонун болуп турабыз. Сүйлөшкөндөй, Сүйлөшкөндөй. Жакшы, бүгүн мына ошол жерге келген үй бүлөлөрдүн бардыгы ичинде болгон саясатын, үй бүлөдөгү болгон сырлары тууралуу айтып беришет. Сиздер даярсыздарбы? Сөзсүз түрдө. Даярбыз. 100% деңгээлде. Сөзсүз түрдө. Көрөрмандар көрүүгө угууга даяр. Анда эмесе келиңиздер, төрүбүзгө өтүңүздөр дейли сиздерди. Кош келиңиздер долбооруна кош келиңиздер. Бул ирет бактылуулар талант 60К менен анын жубайы Элмиранын сүйүү баянына назар салалы. Үй бүлө башчысы Талант Кадыров, өнөрлүү акын, обончу 60 Кадыровдун уулу. 15 жыл илгери Самат аттуу бир тууганы менен бирге 60К тобун түзүп, ырдап чыккан. Түпкү теги Алай району болгону менен кимдик каны тамып, бой жеткен жери Ош облусунун Кара Суу районунун Кызыл Орду айылы. Ал эми үй бүлөнүн сулуусу да, ажарлуусу да Элмира айым Жалал Абад облусунун Лейлинжол айылынан болот. 2008 жылы түгөйлөрдү түбөлүктү түгөй бололу деп кыргыз каада салты менен баш кошушкан. Андан бери үй бүлө кеңейип, азыр сүйгөн жубайлар бир уулду, бир кызду болушту. Ал эми сыр сандыкта катылган жакшылыгыбыз да, жамандыгыбыз да жакындарыбызга гана күбө эмеспи? Сүйүктүү жылдызыңыздын артыкчылыгын, кемчилигин дагы үй бүлө мүчөлөрүнүн өздөрүнөн угуңуз. Кош келиңиздер долбооруна, кош келиңиздер. Ардактуу көрөрманым, эфирде кош келиңиздер долбоору. Анда эмесе бүгүнкү конокторубуз менен тааныштыруу үчүн Талант мырза сизге кезекти берсем. Төрдөн баштаганда алтындай болгон бизди багып, өстүрүп, чоңойткон биздин энебиз, биздин апабыз Нургазиева Рая Осмонбетовна деп тааныштырайын. Кош келиңиз. Азыр мамам жөнүндө да кеңири айтып берем. Ал эми бул жакта отурган мен биздин бир тууган агабыз. Себеби биз бала кезибизден эрте ажырап атабыздан бир тууган агасынын колуна берип койгон бизди мамам. Ушул атамдай болуп бизди чоңойтуп, тарбиялап өстүргөн. Ал эми атабыздын эң улуу баласы аталмаз негизи, бирок Мираке деп чоңойгонбуз. Миракеме да бир кол чабуулар болсун. Бир тууган агабыз биздин. Бул жакта отурган татынакай болгон мен эң жакшы көргөн жеңем Айсалкын жеңеме кол чабуулар болсун. Жеңем жөнүндө да көп историялар бар, азыр сүйлөшүп отурганда айтып беребиз. Бир туугандай болгон, ушул жашоодон тапкан мен бир тууган агамдай болгон Бакыт байкеме бир кол чабуулар болсун. Бакыт байкеден кийинки отурган бул бала кезден бери бир нанды бөлүшүп жеген досторубуздун бири, жакшы көргөн досум. Бул сахнадан тапкан досум эмес, сахнадан тапкан досторум бөлөк, сахнага чейинки ушул чогуу чоңойгон достордун бири Сапар Эркебаев. Кош келиңиз, көргөнүзгө кубанычтабыз. Менин бир боорум, эң кичинекей иним Самат Кадыров. 60К тобунун мүчөсү. Кош келиңиз. Бул кичинекей мырза болсо, бул Кадыров Раймир Талантович. Мен уулум. Раймирге кол чабуулар болсун. Раймир, салам. Бул жакта болсо мамам окшош эле турбайбы? Мамамдын сиңдиси эң бир тууган агасынын, эң улуу агасынын кызы, бирок бир туугандай болуп чоңоюшкан. Мени мамам Бишкекке алып келип окууга таштап кеткен. Мамамдар Ошто жашап жүргөндө, мамамдын ордуна ушул эжем мени карап жүрчү Бишкекте. Мен эжем болгон, Беняр эжеме да кол чабуулар болсун. Кош келиңиз. Самый главный противнигиңиз. Тамаша. Бул жак менин кошунам. Мен үйүмдөгү келинчегим, үйүмдөгү кошунам, мен оң колум, оң канатым, сол канатым дейинчи бир кыйынчылыкты чогуу бастык.
чоң ийгиликтерге жетишкен түрткү болгон, ошонун баарына себепкер болгон менин жубайым Эльмира. Кош келипсиз. Эльмирага эле окшош турбайбы? Менин жакшы көргөн кайнэжем Рахат эжеме да кол чалып албасын. Азыр Рахат эжемен да сүйлөшөбүз. Анда биз баарыңыздар менен таанышып алдык. Бүгүн кош келиңиздер долбоорунун эң башкы каармандары сиздердин маңдайыңыздарда отурган мына ушул жубайлар тууралуу кеп кылмакчыбыз. Алардын үй бүлөдө кандай жашоосу, эми сахнада баарыбыз эле билебиз. Сахнадан тышкаркы жашоосу кандай болду экен бизге өтө кызык. Ачылып, чачылып сырыңыздарды айта берсеңиздер болот, мына Райымдагы болушунча айтып берем деген учуру. Ал эми мен болсо, эми сиздерге конокторго ысык чай куяйын. Программабыздын өнөктөшү болгон Smart & Rich компаниясы Орто Азияда сиздерге пайдалуу чайлардын жана ошондой эле кофелердин топтомун сунуштайт. Ден соолукка бир гана суусундук эмес, пайданы дагы көргүңүздөр келсе, Smart & Rich компаниясын тандыганды унутпаңыздар. Келиңиздер, сиздерге ысык чай куяйын, андан соң бүгүнкү өзүм түнү менен боорсок бышырып чыккам. Ошол боорсоктон алыңыздар. Анан чай куюп жатканда эле суроо алгач, Талант мырза. Мына ушул жаныңызда турган Татынакай айым менен таанышкан күнүңүз эсиңиздеби? Унутпайм го эч качан, өмүр бою. Себеби мен жаңы таанышканда дагы бир кайнэжем бар да, ортодо. Ошол кайнэжем аркылуу таанышканмын. Ошол кайнэжем курбус аркылуу, себеби кандай деп айтып берсем, 2006-2007 жылдары, алыңыз чайдан алыңыз. Жок, концертте эмес. Анда Белес деген кафеде администратор болуп, анан музыкант болуп иштечүмүн. Ошондо кайнэжемдин курбусу келип, ушундай кайнэжем мен менен курбу болчу негизи. Өзүм бир тууган кайнэжем менен дос болуп жүрчүмүн да. Ошол достордун катарында дагы бир Гуля деген курбубуз бар эле. Ошол келип, биздин сиңдийибиз бар, жана Гулянын бир тууган сиңдиси, ошону жумушка албайсыңбы? Себеби ошол учурда ырдайт беле? Жок, бильярд мен кафеде администратор болчумун. Ал жакта официанттарды алчумун, анан бильярд дагы бар болчу да. Бильярдка дагы администратор кыз керек болуп калып. Анысында ошол курбубуз келип, Эльмираны биринчи алып келген. Жумушка аласың dedi, алам, келе берсин анда. Анан келди, алып келди, тааныштырды. Мына аты Эльмира, ушул кызды жумушка алып иштет десе, анан мындай карап турду, жакшынакай экен деп койдум ичмекчи. Айттым, болду, жумушка келдиң, болду, эми иштейсиң. Анан бирөө тишсе мага айтпой, чогуу ачабыз. Капканга түштүң дедиңиз, Жок, антип айткан жокмун. Мен анда деле көп деле сыр берген эмесмин. Ичме эле Татынакай кыз экен деп койдум. Ошондо айтып калдым да, билесиңби? Бирөө тишсе мага айт, чогуу ачабыз депчи. Ошол сөз. Чогуу ачабыз деп, Ошол сөз буга катып. Мен үйүмө чогуу ачабыз дегенсиз. Көрсө мен ушул жерге чейин чогуу ачып келет экенбиз. Жакшы, жакшы. Эльмира айым, сиздин эсиңиздеби? Алгач жолу Талант мырзаны көргөндө эле жолдошум болуп деп эсептедиңиз беле? Биринчи көргөндөгү баягы сезимдер тууралуу бөлүшсөңүз. Жолдошум болот деп биринчи ойлогон эмесмин. Бирок ошол азыр Талант айтып өткөндөй, ошол тааныш эже, ошол жерде бир кафе бар, ошол жерге барып көрбөйсүңбү, иштегенче деп ошентип калды. Бардым. Барсам, буну чакырып калышты, Талантты чакырып калышты. Бул жок экен. Бир аз кечирээк келип калды. Келгенден кийин анан чакырып чыкты. Чакырып чыккандан кийин жумушка ал деп мындан суранды. Бул таанышып эме алгандан кийин анан ошо азыр өзү айткандай, бирөө тийишсе мага айтып кой, чогуу качабыз деп ошентип калды. Ошондо эле намектор башталган турбайбы, Өзү кандай көрдүм ошондо. Ооба, чын анда арык, чачтарың келдеп, бою узун. Азыр деле келди экен, ошол келди. Анда кышын жайында келдейт болчу. Микрофонду алып алсаңыз сиз. Андагы чачым мындай эмес болчу, аз монтуп кайрып атпайбы? Анда мондай кылып жүрчүмүн да. Мындай чач кышында деле ушундай чач, жайында деле ушундай чач ал кезде. 4 мезгилде туруп турат экен деп анда келбеди. Сапарлар ошондо, по-моему, тишип койчу, эмне уйга жалатып аласың бул чачыңды депчи. Жакшы, анан негизи эле баягы 8 жыл чогуу түтүн булатып, бир уул бир кыздын ата энеси болдуңуздар. Анан чыгармачыл инсандын жубайы болуш кандай экен? Мен сизге суроо бергим келип турат. Эльмира айым. Чыгармачыл адамдын жубайы болуш негизи кыйын экен. Себеби дегенде андай эми бул элдин алдында, элдин көзүндө жүргөн үчүн мындай ар түрдүү сөздөр коштоп жүрөт дегендей, анан ошолорду мындай көтөрө билип дегендей да, ошонун анча-мынчасына көңүл бурбай, эми
баягы элдин оозунда элек жок, ардеме деп жада калса өзүндүн жеке эмеме да жазышат да. Баракчаңызга. Ошолордо мындайча айтканда темирдей нерв керек экен да. Нервиңиз темирдейби? Ооба. Ошондой эле болуп калды. Курчуп эле, минтип атырбы? Мокоп кетпейсизби иши кылып? Жок, ошондой болгон мезгилде талант өзү мындай андай эмес, мындай деп коштоп жүргөн ыймылган үчүн. Түшүндүрөм. Ар бир СМСтерге, ар бир комментарийге көңүл бура берсең, бирден чачың агара берет. Бул чачың аларга татыктуу эмес. Андан көрө ошол чачың агартып, нервиң кетиргенден көрө балдарыбызга өзүңдүн өмүрүңдү көбүрөөк, биз үчүн көңүлүңдү көбүрөөк бур, личный комментарий окуба, көп көңүл бурба дейм. Бирге чогубуз, айтып атпайбы, мага катуу сөз сүйлөп, бирөө жарым жазса, бул мага коштоп эмеп турат. Көңүл бурба деп колдоп турабыз бири-бирибизди. Кыз жигит болуп канча жыл мамиледе жүрдүңүздөр? Көп жыл. Кандай дейм? Көп жыл. 8 жылбы? Ушул 2006 жылдарда тааныштык. Анда мындай тааныш катары сүйлөшүп жүрдүк. Анан жарым жыл өткөндөн кийин кыз жигит боло баштадык. Анан эсиңиздерде барбы, мама, мен гайморит болуп ооруп калганда, больницада жатканда бир 15 күн больницада жаткан, эсиңиздеби? Ооба, эсимде. Ошондо эле кыз жигит болчубуз. Мына мандемдин баары ушул жакта жаткан турбайбы? Анан эмне себептен кантип көңүлүм бурулуп, кантип жакшы көрүп калдым, ошондон башталды. Ушул больницада жатканда 15 күндө жаттымбы? Күнүгө келет. Тамак алып келет. Тамактан деле өзү келет, бир мындай фрукт, овощлерди алып келет, тамак аш алып келет, суусундук алып келет. Анан анын деле көп деле эме албайм, өзү келет, жанымда келип, сүйлөшүп олтуруп, ошентип анан жүрөгүмө кирип кетиптир да. Ошентип анан жакшы көрүп калыптырмын. Анан жакшы көргөндө деле билген жокмун. Ортоңкуда кайнежем Астанада иштечү. Ошол Астанага алып кетип калганда, кандай окуялар болду деле, Сапар досум жанында жүрчү. Биз мындай болгон, бири-бирибизди көрбөй тургандай, экөөбүз коштошконбуз, болду, эми кыз жигит болбой калды. Ушундай бир ортодо бир момент болуп, бир аз таарынч болуп кетип, буну алып кетип калды, бул таарынып кетип калды Астанага. Мен кетерде сага айткам, ушундай кетип атам, кете берейинби десем, кетсең кете бер, скатертью дорогой деп койгон да. Өзүңүз кылып отургандан кийин кайра. Точнобу десем, унчукпай турдандан кийин точно деди. Дагы точнобу деп дагы бир жолу сураган. 3-чү жолу сурадыңыз, болгон 3-чү жолу сурагандан кийин ар жолу сурабай эле коюш керек. Кетип калгам. Анан кетип калгандан чоң мен деле баягы намыской жигитмин, кыздардын артынан көп деле чуркап айтып болчумун. Анан ал кезде эмне көзүбүздү май басып калган, ырдап сахнада ырдап жүрөбүз. Кыздар десе эле ошого эле өзүң жүрөгүң ток болуп, анан айтып атпайм, ошол периодда мен ооруп жүргөндө, андан кийин чогуу жүрүп, ушул сапарлар болуп, досторум менен чогуу жүргөн кезде чогуу жүрчүбүз. Анан экөөбүз тааныша кетип, анан кеттим дегенде, кетсең кете бер. Ошондой бир эмнеге андай кылдым экен билбейм. Мындай ошол убакта бул жини келчү да. Өзүнчө гордый, жаш бала, анан өзүнчө гордый. Анан мен да гордый болсом, бул жини келе берчү да. Мен эле гордый болушум керек деп. Ошондой мындай өзүнчө эмеси бар эле да. Ошентип анан кетти Астанага. Кеткенден кийин сонун бир сердечкабыз бар болчу, атайын жасаткамчы. Ат таланты для Эльмиры деп кызыл бир жүрөкчөнүн ичинде жаздыртып туруп, ошону буга белек кылып бергем. Анан кетип атканда бул таштап кеткен экен да. Ошол жанында жүрөт. Анан ошол жылдары сүйүүнүн керемети деген бир чыгарма. Ошондо экөөбүз угуп жүрчүбүз да. Эмнегедир ошол ыр болот. Бул кетип калды. Ал ырды уккан сайын эле буну эстейм. Чото не то баштадым. Жүрөк тесте согуп, Анан көрсө ошондо билдим да, сүйүү деген ушул турбайбы деп, ошондо сүйүп калган экенмин да. Издегенде буну издеп жүрөм, Астанага чейин барарга чейин уже мол числодо Астанада концерт болот, ошого чейин бул Астанада экенин билем, бирок мен бул каякта экенин билбейм да. Номерин издеп табышым керек. Кайнежемдин номерин табыш үчүн курбуларына барам, магазинде иштечү эле, курбуларынан барып туруп, телефон номерин берчи десем, мен телефон номери үйдө блокнотко жазып койгонмун да. Макул, анда кетип атып, биз уже бүгүн түндө чыгып кетебиз, автобус менен кетебиз деп атканда, мен Кордайдан өткөндөн кийин ошондо билем, 2000 сомду теңгеге алмаштырып, казахстанский номер сатып алып, анын полный акчанын ичине единица салып алгам. Себеби жолдо мен чалып турушум керек да, тиги эжегечи, Бишкекте эжеге. Анан ага чалам, ал албайт.
Bunun номерин алышым керек болуп атат. То есть bunun bir тууган эжесин, кайнэжемдин номерин алышым керек. Ал үйдө блокнотто бар деп атат. Чалам казак уже Карандага жеттик, уже бир сутка болду. Астанага жеттим, чалам албай койду, такырчы уже бербей койду номерди. Анан кийин башталды го издеме. Сапарды ойготом, эртемен турабыз. Жүр, кыргыздар кайсыл жакта көбүрөөк? Базарда. Базарга экөөбүз жөө издеп жүрөбүз. Кыргыздардын арасында издеп жүрөм, кайнэжемди издеп жүрөм, Элмираны издеп жүрөм, көрүп калабы экенмин деп таппай койдук. Ушул канча базар болсо ошонун баарын кыдырдык, жок. Анан номерди таппай койдум. Анан акыркы үмүтүм концертке угуп келет деген үмүтүм болду да. Анан концерт башталды. Анан мен чыгып сахнага ырдап атам. Ушу канча эл болсо ошо ар бир элди карап атам. Арасында бару деп ырдап атам, еще карап атам. Анан биринчи ырым, экинчи ырым бүттү, жетишпей калдым элди караганга. Кийинки выходтума карашым керек. Кайсы жерден токтодум, эстеп калам. Анан кайра карайм, бирок таппай койдум. Анан концерт бүттү. Сүйүү, Концерт бүтүп, анан концертке келбей калды деп ошондо бир настроение түштүм. Мейли, болор иш болду, таппай калдым. Мен бир буйрук эмес экен деп уже кийинип, эшикке чыгып, анан элдер күтүп турат, сүрөткө түшүп, ал жылдар автограф, ушундай нерселер болуп атканда, кагазга жазып автограф берип атканда, кулагыма жылуу үн угуп кетти. Мага да автограф коюп бересизби деген сөзчү, женский голос. Угуп кетип, анан кийин сүйүнүп кетип, сразу карасам, мындан кийинки ортодо кайнэжем. Коюшубуз керек экен. Анда дагы Элмира эмес экен да, кайнэжем экен көрсөчү. Элмира эмес, кайнэжеңиздин үн ушунчалык угулуп атса анда, ошол учурда сүйүүгө аябай эле мас болгон экенсиз. Айтып атпайбы, ошол биринчи жолу сүйүү ошондон билдим. Анан кайнэжемин көрүп алып, сүйүнүп, жана автограф берип аткан, сүрөткө түшүп аткандарды унутуп калып, кетип калып, кайнэжемди четке алып чыгып, анан түшүндүрүп айтып бердим, ушунча күндөн бери издеп жүрөм, номериңер жок, бериңизчи номериңизди деп телефонду алып туруп, гудок кетирейин депчи. Казахстанский номер бар эмес беле. Анын номерин алып туруп, гудок кетирсем, кто деп менин телефонумун жазылып чыгып атпайбы? Көрсө, бул Астанада туруп мага чалган экен менин номериме. Телефонума сохранить этилип калган, бул номери бар экен эле. Кто деп жазып койгон экенмин. Бул Астанадан чалып алып, мен үнүмдү угуп эле жүрчү экен да, мага 2-3 жолу чалчу экен телефонума. Элмира айым, айтыңызчы, эмсе ары жагын сизден угалы. Кызыгы, мен бунун номерин издеп жүрөм, менде бар экен, көрсөчү. Ошондо билип атпаймбы? Келиңиз, сиздин вариантыңызды кыскача угуп көрөлүчү. Ошол кетип атам десем, кетсең кете бер деп баягы өзү уверенный, неуверенный болуп, ошентип айткандан анан кетип калдым. Ошентип жүрүп, кийин ушул баргандан кийин чындап эле чалдым да. Эмне деди кетип атканда? Скатерти дорогой деди мага. Жолуңуз ачык дедим да, эмне дейин? Точно кете берейин. Себеби дегенде андан мурунураак бир аз урушуп калган элек да. Ошондо кетип атам десем, кете бер деди. Анан точно кетип атам десем, скачете дорогой деп айтты. Анан точнобу десем, точно деди. Ал убакта андай узун орусча сөз сүйлөп жөн эле кете бер деп коюш. Талант мырза, ошону бир айтып көрүңүзчү азыр. Мен ишенбейм. Ал убакта биз экөөбүздүн дагы бир прикол, самат болуп приколдор чыгып кетпеди. Не удовлетворила деген. Ошол ансырда скачете дороги деп койгом досум анда. Келеткен го, тили келеткен. Досумду актап атпайм болушунчачы. Ато эже азыр пиаламен чапканы калды. Ысык чай бар ичинде. Ошого кичине жан тартыш керек да, доскочу. Жакшы. Демек, Казакстанда жолуктуңуздар, андан кийин менин түшүнүгүм боюнча сүйлөшүп, мына ушул 8 жыл чогуу бир кыз, бир уулдун ата энеси болдуңуздар. Кыскасы ошондой болду. Сүйгөнүңүздөн сурайлычы анда. Сиз дагы акырын сүйүүңүздү билдирбей чалып жүргөн экенсиз, үнүн угуп жүргөн экенсиз. Кантип чалып айта алган жоксузбу? Кайра сүйлөшөлү деп. Жок, кантип айта алган жок эмес, айткым келген эмес. Бирок чалгам, анан чалсам бул алганда, алгандан кийин баягы кайра өзүм дагы мен эмнеге чалышым керек деп кайра өчүрүп койгом. Ичиңиздеги гордость монтип эмнеге чалдың деп туруп анан кайра өчүрүп коесуз. Самат мырза, баары жакшыбы? Бир тууган иниңиз ыйлап берип атат, ушунчалык таасирдүү Ромео и Джульетта, Канат менен Заринанын сүйүүсү кайталанып атат бул жердечи. Ооба, мындай. Анан мага ошол учурдагы
баягы 4 тарабың ачык деп койгондон кийин Алматыдагы жолуккан эмоциялар, сезимдер кызык болуп атат да. Кандай көрүштүңүздөр эле бири-бириңиздер менен жолукканда алгач жолу? Бул ыйлаган сразу эле көрүп эле. Ыйладыңыз беле? Сиз да ыйлагансыз, кошулуп алып. Жок, мен ыйлаган эмесмин. Таптын деп. Жок, анда ыйлаган эмесмин. Чын эле ыйлаган эмес. Бул ыйлады, мен көрүп элечи, ыйлап берип, анан кучакта берди. Ошону эсимде. Андан кийин ошол бир жерге барып отурдук, кафе ресторанда тамак иштик, анан жеткирип кой үйүнө, эжеси менен келген болчу, кайнежем менен. Алып барып жеткирип, анан эртеси уже кетип атканда ошондо акыркы жолу көрүп, анан кийинки окуялар. Жакшы, негизи эле бирок айтып коет го, үй бүлөдө баягы кандай десем, гордость, намысты артка коюп коюш керек депчи. Анан сиздерде ошол учурдагы болгон намыскөйлүк азыркы учурда экөөңүздөрдүн мамилеңиздин ортосунда жокпу же дагы деле калдыбы? Жок, азыр үй бүлө болгондо андай болбойт да. Азыр болгон намысыбызды, ушу балдарыбызды тарбиялап, акыл эстүү кылып, кандай десем, билимдүү кылалы деп азыр намысыбыздын баарын ушул угул кызыбызга берели деп атабыз. Анан бири-бирибизге андай намыс жок. Үй бүлөдө ким тарынчак? Ким биринчи тарынат? Жок. Мен бир жакшы жерим, эгерде экөөбүз уруша кетсек, мен кетип калам, чыгып кетип калам. Анан бул таарынып калса, бат эле жазылат, бири-бирибизди бат эле эме кылабыз. Көп деле таарынтпайбыз. Көп озабайт. Урушкандан кийин бирок мен биринчи сүйлөй берем го. Мындай таарынсам деле баягы болот го, эми кээрки үй бүлөлөрдө болот. Менден анча мынча угуп калам, мындай таарынганда тамак жасабай, андай жок да кой деп эме кылбайбыз. Тамак жасап алып келип тарс-турс коюп коебуз. Жок, андай болбойт. Жок, андай жок. Кудайга шүгүр. Кадимкидей эле эч нерсе болбогондой эле сүйлөшөбүз. Жакшы, жакшы. Сиздердин сүйүү баяныңыздар тууралуу азын оолак кеп болсо дагы билип алдык. Маанайды көтөрүп, чай, кофе ичип, аны менен биргеликте ден соолукту чындагыңыз келеби? Smart & Rich компаниясы таза азыктардан пайда болгон жасалган чайларды жана кофелерди бир гана сиздер үчүн сунуштайт. Көрсөтүүбүздүн өнүктүшү Ихсан кооперативи. Ар бир мекендешибиздин кыялы үстүбүздө үйүбүз болсо деп. Пайызы жок, эң башкысы 10 жылга үй алууну кааласаңыздар, Ихсан кооперативине карыгсаңыздар болот. Кыргызстандан чыккан Абдушата компаниясынын ар бир суу сундугу сиздин ден соолугуңузга кам көрөт. Алардын бири Vital Life. Эгерде энергия жетпей жатабы сизге, Nitro суу сундугу ар дайым жаныңызда. Заман өнүгүүдө, аны менен биргеликте акчаны туура жакка сарптоону кааласаңыздар, Биток 4 сайты сиздерге үйрөтмөкчү. Анан мына ушул үй бүлө тармагында, жашоо тармагында канча кышты, канча жазды сиздерден көбүрөөк жашаган мына ушул апаңызга сөз кезегин берели. Райым, кош келипсиз. Сизди студиябыздан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Мына ушул уулуңуз тууралуу, келиниңиз тууралуу кеп кыла кетсеңиз. Жакшы, рахмат сиздерге. Талант азыркы айтып жаткан сүйүүсүн сапар айтмакчы бир кино тартыш керек экен деп койдум. Билген эмес белеңиз бул учурга чейин. Эми эркек балдар деген апасына мындай сүйүүсүн же эшикте эмне болуп атканын айтышпайт да. Мына ушул убакка чейин эле эркек балдар жашыруун жүрөт. Мени менен сырдашса, мен бирөөнү сүйүп калдым деп сырдашпайт да. Башка бир темада сүйлөшүшүбүз мүмкүн. Анан бирок муну кийин уктум мен, ошол учурда мага айткан эмес. Жана жогоруда айтпадыбы, больницада 15 күн жаткан мезгилде барам, курсагы ток, томпоюп жашнакайып, анан көрсө Ооругандай түрү жок деп койбойсузбу? Көрсө жакшы тамактарды алып келип, көңүлүн дагы таап, курсагын да тойгузуп аткан биякта сүйгөнү бар экен. Мына азыр угуп атам дебейинби? Жакшы. Келиниңиз тууралуу кеп кыла турган болсок, сиз дагы чыгармачыл инсандын жубайы катары, чыгармачыл инсандын жубайы болуш бул оор жоопкерчилик болсо керек. Келиниңиз канчалык деңгээлде ошол иш менен жакшы аткарып жатат? Ал нерсе мына менин да башыман өткөн. Чыгармачыл инсандын жубайы болуш деген өтө татаал. Бул эми өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер, мына улуу муундакылар билиши мүмкүн. Анан азыркы кичи муундакылар азыраак билет. Мына Рыспай Абдыкадыровду кимдер билбейт. Ал кишинин Рыспай деген деңгээлге жеткизген Давлет деген эжекебиз болгон, жеңебиз.
Ошол сыяктуу канча деген таланттуу инсандардын жубайлары колдоп коштоп турганчу мына ушул убакка чейин атагы чыгат дегенде. Анан мен келиниме айтарым ушул жерден жалпы калайык калктын астында азыркы жаштардын ырдаганы, сахнада жүргөнү, интернеттен мисалы үчүн азыр карасаңар тиги WhatsApp'tan деле эмнеден тартып Instagram'дын баары жеңил болуп калды. Ошентип атпайбы? Ошонун баарын көрөт дагы түшүнбөгөн келинчек болсо эмнеге муну түштүң? Же болбосо эмнеге машинаны муну салдың дейт. Анан чыгармачыл инсан бул жакка барат. Анан чыгармачыл инсандын баары жолукканда кучакташып туруп беттерин тийгизип же өбүшүп койсо, сен эмнеге кучакташтың деп ар бир нерсеге кийлигише берсе, анда бул чыгармачыл жашоо да болбойт, аны тоскоол кылып тосушу мүмкүн. А Элмиранын андай мүнөзү жок. Экөө куйтуңдашып кичине эме болуп кетсе өздөрүнчө чечишет, бирок урушкандарын деги эле көрбөйм. Кызганып мындай кылып бир башкача сөздөр менен урушканын деле көрбөйм. Демек, бул турмушта ошол чыгармачылыгын билип туруп турмушка чыккан болсо, анда ошол чыгармачылыгын чындап колдоп атат. Демек, бул сүйүүсү жакшы болгондуктан сүйгөнүн ошондой кылып барктап баалап атат. Ошол кийген кийиминен баштап, ошол кийген кийимдердин баарын үтүктөп, жакшынакай даярдап, кайсыны кийесиң, эмнени кийесиң деп концертке кетет, ар жак бер жакка кеткенде баардыгын өзү даярдап, түн ичинде тура калып дагы кимне болгон учурда да дайым даярдап турат да. Ошон үчүн мен ыраазымын ошо келиниме. Албетте кол чаппасаңыздар болбойт деп. Туура тандоо болуптур да демек, Ооба, туура, эң туура тандоо болуптур. Бүгүнкү кечебизде анан албетте мына ушундай таланттуу уулдардын атасы маркум айтылуучу аткаруучу Алтымыш Кадыров тууралуу дагы кеп кылбасак болбос. Анан уулуңуздун, эки уулуңуз отурат. Кимиси атасына көбүрөөк окушош, мүнөздөрү тууралуу айта кетсеңиз. Саматтын мүнөзү бетке айткан жагы бул мени тартып калган. Түс бөлдөшү, кебети, көз караштын баары атасынын өзүн тарткан. Талантты дагы экөөнүкү тең ошол. Талантты деле бир көздөрү мага окшоштуруп келет, анан кайненеме көбүрөөк окшошуп кетет талант. Ошон үчүн атасынын өмүрүн тартпасын, ошол чыгармачылыгын ар бир жакшы. Ак көңүл жагы мына экөөнүкү тең ушундай. Боорукер жагы 60-та ошондой болчу. Абдан боорукер, абдан ак көңүл, анан ишенчек жактары дагы ошол атасы ошондойроо киши эле, ишенчек. Бирок ошонун ишенчек жагы бир ошо экөөндөн кимсинде талантты окшойт, же Самат сенде да бар деп эле. Ошол өмүрүн тартпасын, таланттын жакшы сапаттарын тартсын, ушул эки уулум тең атасынын жакшы жактарын тартышты. Жакшы, негизи кыргызда ар бир сөздү бекеринен айткан эмес экен. Таамай айтылган, атага тең уул, атадан кем уул, атадан артык уул депчи. Бүгүнкү күндө мына ушул чыгармачылыкты улап, эл оозуна талант 60-ка деп дагы да болсо жакшы бир топту түзүп келатасыздар. Бул топтун дагы чыгармачылыгы өмүрү узак болсун. Анан бүгүн үй бүлө тууралуу Элмира айымдын үйдөгү кожойкелик бир кызматын баалап бериңизчи. Эгерде 100% болсо канча деңгээлде баалайт элеңиз? Рахмат. Кожойкелик сапатын айтсам, тамакты катырып жасайт экен. Болгондо да жана ресторанда жечү тамактарды. Креветкелерди, айтор суши роллу. Негизи тамактардын баарын жакшы жасайт. Айтып атпайсыңар Аяш кандай тамак жасайт деп. Аяштын тамак жасаган таланттарын эле көрүп турбайбы? Аябай майлуу тамак жасары. Жакшы, анда бесе микрофонду мына ушул биздин программабыздын төрүндө отурган бир тууган агам атабыздай болуп калды деп аттыңыз. Микрофонду сизге суналы, келиңиз. Кош келипсиз. Студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Балаңыз эмнеңиз тууралуу кеп кылып берсеңиз. Эним жөнүндө эмне дейм, ушул бизге жайындасы каникул болот, айылга барышат. Айылда Сиз деген кой союп кадимкидей тосуп аласыз. Айылда деген гектар жерлер бар. Чөп. Биз деген эмеде Бишкекте окуп, анан кийин 3 ай каникул болот го. Анан мамамдын ушул күнгө чейин рахмат айтам да, мамачы. 3 ай каникулуңду айылда өткөрөсүң дейт эле. Себеби айылда
ошо айылдын жашоосун көр, айылдын турмушун көр, айылда кантип элдер жашайт. Мен азыр эгерде айылга барбаганда, мамам бизди ошо айылга жибербегенде, мам, пап деп чоңоюп калмакпызбы билбейм, Самат. Балконский болуп калмак. Балконский болуп калмакпыз да. Ансарда ушул агам азыр айтып берет ушул историяны. Биз 3 ай каникулубузду айылда өткөрөбүз. Эмне жумуш кылабыз? Жеңеме болсо ушул тандырга нан жабат. Тандырга нан жабардан мурун биз отун салып беришибиз керек. Отун салбай качып айтышып кетсек, Мерекем бизди сабатчу. Сабаган жөнүндө айтып бериңизчи, бизге аябай кызык ошол. Мерекемиз болчу эмес. Вообще эме болгон эмес. Ийниси бар. Акыл деген акел. Вот ошол бизди каптап атпайбы. Анда ал жылдары ошо 96-жылы, 98-99 жылдары службадан, армиядан келген да Мерекемен кийинки да бир агабыз, Акыл агабыз. Анан бизди кадимкиде дуктарын кантип сабаса, бизди да ошентип сабаганда ошол күндөрдө. Айда агам аз айтып берет го. Угаланда. Баягы как раз жайнасы баягы чөп сезонго барып калат, ал жерде деген кол керек болот. Булар как солдат. Талант эми жакшы баягы эмгектен качпайт эле. Самат кичине жалкоораак эле. Менби дейт эле да, бир жумуш айтсаңчы. Келиңиз, анда эмесе сиздин келинчегиңизден дагы сурай турган нерселер көп. Анткени Талант мырза азыр кызыктуу окуяларды айтып берет деди эле. Келиңиз. Мен жаңы келин болуп барган жылдары каникул болгондо эле экөө келип калчу, кийим кечелерин көтөрүп, анан бир тууган ининдей эле чогуу жашап, чогуу неметип жүрдүк. Мен өз айткандай нан жабам. Нан жапканда дайым отундарын даярдашып, бүт мага жардам берип турчу. Анан кайнагам дагы мен өзүмдүн айыш атам болчу. Мени жаңы келин болуп барганда кызым деп кабыл алган. Атам менен классташ болчу. Ошо бул балдар ошол маалда мектепте окуган тентек, кээде агалары жок болуп калса качып кетип калышчу, отун алып келип бербей. Булар барды алып келип берчү, ошо чогуу. Нан бербей койбойт белеңиз, ошондо өздөрү Жок, андай нерсем жок болчу. Өзүм жаңы келин болуп барган болсо. Ушул күнгө чейин жеңебиз бизди тергейт, атыбызды айтпайт, эй бала депчи. Анан салт боюнча ушул рахмат жеңебизге. Өмүрүңүз узун болсун жеңем, ушул агабыз менен бактылуу болуп. Азыр эгиз кыздары бар, ушул 5-6 балдары бар. 5 баласы бар. Ушул агабыз менен жеңебизди көрүп биз үлгү алабыз да. Ушул агаларыбызды ушул жеңебиздей болуп, биз дагы Кудайым берсе көп балалуу болуп, ушулардын жолун басалы депчи. Анан жана айтып сыймыктанып келебиз. Ушул бир уул, бир кыздын атасы, апасы болуп, Элмира экөө бактылуу жашап келгенине мынтип ырдаса сүйүнүп, чыкты ырдады деп келебиз, колдоп ушу. Келиңиз жөнүндө айтып берсеңизчи. Келиним ушу биз көргөндөн бери эле ушундай бир немеде жүрөт, жакшы. Барганда отуруп. Баары жакшыбы? Баары жакшы. Баары жакшы. Абысын аңдышат деп го, аңдышпайбыз андай. Аңдышкандар барбы деп сурайын деп атканмын да. Жакшы. Көз тийбесин жакшы баары. Мен бир да байкап калптым. Биздин эң улуу жеңебиз болуп, биздин апабыз деле да биз бала кезден бери эле бизди багып чоңойтты. Анан ни в коем случае андай абысынский мамиле кылганын көргөн эмесмин, андай байкаган да эмесмин да. Айылга барып калганда келиниңиз мен шаардан элем деп кызмат. Андай өзүбүз жактан болгондон кийин андай нерсе эч нерсе кылбайт. Жакшы, баары жакшы. Сонун аябай жакшы сүйлөшүп келген окшойсуздар программаны. Только мактайсыңар. Жок, сүйлөшкөнгө убакыт болгон жок да, жаңыраак эле башталды. Бул азыр эфирдин астында. Жок, аябай чоң убакыт болду, аябай көп убакыт актанбаңыз. Чын эле. Тамаша. Ардактуу көрөрманым, КТРК жана КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теледолбоор уланууда. Ар бириңиздерди экранга жакыныраак келиңиздер деп айтабыз. Биз болсо мына ушул жерде Бабахан мырзага кезек берет экенбиз, Эмне себептен Бабахан мырза деп койгонсуздар, билгим келип турат. Булар мени тамашалап койчу Бабахан депчи. Негизи аты Бакыт. Таланттын Сапардын досу бар, Айбек деген. Ошо аркылуу биз таанышканбыз. Бул киши айтып атпайбы, постоянно бизге накал сатат. Biz hepimiz bayağı oңго баспагыла, сол баспагыла biz ата катары жүрчү депчи. Ал жерден эле сөз. Көбүнчө оң жакка баска деп айтасызбы же сол жакка? Жок. Түз эле баспа деп айтчумун, бирок булар менен көп эле баягы клип, демелчү бол. Ал убакта машинабыз бар. Машинабыз менен кичине жардам берип, клипке кичине катышып, тигинтип эле бурчук эле болуп жүрчүбүз. Колдоп жүрчү чынында эле ушул кайсыл клипти, кайсыл жерде эмне жумуш баштабайлы биринчи эле
улуу катары байкебизге кайрылабыз. Бабахан келиңизчи чогулалы, мындай сүйлөшүп отуралы, эмне жумуш кылайын деп атасыңар дейт. Мына клип баштайын деп атам десең, эмне кызмат керек дейт. Өзү элечи. Анан айтасың, мондай жумуштар сизде мондай кызмат колуңуздан келеби? Такуля дейт. Сразу такуля. Какой вопрос дейт. Талант мырзанын үй бүлөсү тууралуу эмне айта аласыз? Бул үй бүлөдөн башка үй бүлөгө салыштырмалуу кандай өзгөчөлүктөрдү байкайсыз? Эми өзгөчөлүктөр кандай десем, эми талант негизи өзү тырышчак. Кыргыздыкымдай го. Топ бир күнү баягы бүтүрөм депчи. Анан мен деле постоянно айтып барчумун, талант эми клип снимать етсең эмнеге бүгүн эртең бүтүрүш керек? Давай бир жума, 4-5 күн, бир 10 күн десем, жок. Бакайке бүгүн эртең бүтүрүшүбүз керек. Никто нас не ждет деп анан 2 жол чыктык клипке. Анан бир күн ичинде, 2 күн ичинде ошо клипти тартып бүтүрүп койчу да. Ошо баягындай. Чыгынса. Чыгынбаса жүрөчү. А бирок чыгынса тырышчак, бир күн ичинде, 2 күн ичинде бүтүрүп коет. Чындык айткан жакшы. Сапар мырза, сизди студиядан көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Сиздин чыгармачылыгыңыз менен жакындан таанышпыз. Анан досуңуз тууралуу, достугуңуздар тууралуу айтсаңыздарчы. Талантты көз таанышканыбызда ошо кафеде таанышканбыз. Мен кафеде ырдап, анда бири-бирибизге ырдап, бири-бирибизге мондай жаңы ырлардын минустарын сурап, кайрылып, ошентип кайрылчумун. 1-2-3 кафенин ылдый жагында талант ырдаса, өйдө жагында мен ырдачумун. Талант менен ошо музыка немесинде таанышканбыз, но шоу чөйрөсүндө эмес. Андан кийин биз кичине ырдап чыккандан кийин анан бул дагы уже ырдап. Мен ага чейин эле талант бирок мен үчүн звезда болчу да. Себеп дегенде мен ушундай 60 кадыровдун баласымын десе, депчи бизге аябай башкача болчу да. Талант ошондо эле мындай жылдыздарга окшоп кийинчү. Жылтырактар. Жок, мындай жылдыздарга окшоп кийинчү да. Чыгармачылыкта баягы дос болбойт деп айтып койт эмеспи? Анткени бир тармакта депчи. Анан башында сиздерде чындыгында эле жакын досчулук болдубу же мындай тааныш катары сүйлөшүп жүрдүңүздөрбү? Бизди музыка дос кылды биринчиден. Музыка кафелерде ырдап жүрүп, андан кийин эми жакшы дос болуп калган себеби мен ырдабай койдум да, ошон үчүн жакшы дос болуп калдым. Ырдасам мүмкүн дос болбой калат эле. Может ырдасам жок андай эмес. Ырдаганда деле бул мен айтат, наоборотчу, көп жерлерде, шернелерде отуруп калсак, биздин улуу байкелерибиз деле, Бек Бориев деген агаларыбыз деле, ырдабайсың деп коет. Неге? Мен да ошо суроону бергим келип атат сизге. Сиздин чыгармачылыгыңызды угуп жүргөн инсан катары. Үйлөнгөндөн кийин эми кичине мондай кандай Кожоекке кичине эмерек окшойт. Ал убактарда жок, ал убактарда мындай болчу да. Катуураак. Ал убактарда мындай болчу да, эми серьезныраак тамак кылчы дегендей болчу да, эми ырчылыкты көп серьез кабыл албаган нерселер. Үйлөнгөндөн кийин мен өзүм ошондой чечейин дедим. Бул базардагы өзүнчө болезнь да, шоу бизнеске окшогон, ал жерге дагы киргенден кийин чыга албай жүрө бересиң. Рахмат, сизди сахнадан күтөбүз. Кантсе дагы чыгармачылык инсандын жүрөгү чыгармачылык менен согорун билебиз. Үйдө деле ырдап турам, ырларды. Душта ырдабай эми элге ырдаңыз. Анда эмесе бизде кезекте мына ушул Самат мырза турат, бир тууган иниси. Самат мырзаны да сахнадан көрүп, баягы талант 60к дегенде эле сизди элестетчүбүз. Ошол себептерден соңку учурда сиз көрүнбөй калдыңыз. Кайда жүрөсүз? Ошол Сапар аке айткандай чыгармачылык үйлөнгөндөн токтоп калат экен, бирок буйруса жакында баштайбыз. Бисмилла деп. Көптөн бери мындай жерге келбегенде сүрдөнүп жамып атам. Дырылдап. Мен не дейм, акем менен жеңем жана мактаганды макта дейт, жеңе чын эле тамагы жакшы. Мен бир кездер ооруп калганда больницада отуп жатканда эстейм, тамактар келгенде кафе чайханадан келген го десе, жок, жеңең жаза десе ишенбей. Бүгүн эле ошо үйдөн бутума ак бирдеме кийгенде тазалап, баарын кылып берип турат. Ыраазымын, жеңе жакшы. Акелер айткандай уктап калат, таланттын эмелери. Жаман жактары, Ошол мен кысканыбызга эле сүйлөйм. Жакшы. Негизи эле баягы үй бүлө демекчи, үй бүлөгө карап кете турган болсок, бул үй бүлөдө кимиси мындай мамиледе басымдуураак кылат, кимиси ар дайым ооба сеники туура деп турат. Жеңе жакшы, түрткү эме кылат, көп маани берем негизи жеңенин эмелери. Талант каршы курс,
жеңге эме кылса тарынгансып калат да, кайра бир өзү айткандай бир жарым сааттан эчтеке болбогондой сүйлөйт. Жазылып. Биякта мен күлүп кала берем, молодец экен жеңге деп. Мен анте албайт болчумун деппи, э? Жакшы, жакшы. Буюрса сизди дагы чыгармачылыктан күтөбүз, э? Жагымдуу Буюрса. ырларды 60ка деген деле Талант мырза жалгыз өзү эмес, чогуу биргеликте жакшы чыгармаларды жазат деген үмүттөбүз, э? Жубайыңызга бизден салам айтып коелу, КТРК музыка телеканалынан. Анда эмесе Самат мырзанын жанында отурган өзгөчө бир красавчик мырза менен таанышалы. Атың ким? Раимир. Раимир, канча жаштасың? 6. Девушкаң барбы, жокпу? Жок. Жокпу? Менин да жигитим жок. Раимир, келечекте ким болгуң келет? Полиция. Полиция? Милиция Не певица? милиция болғысы келеді екен. Раимир, салам деп койбойсуңбу көрөрмандарга? Всем привет! Всем привет. Мен ойлойм, Раимир чыгармачылыктан алыс инсан го, э? Же барбы? Таланттуу негизи мына слух бар, мына байкап көрөм да. Ырдан десе келечекте ырдатасыз. Каршы деле болбойм, бирок колунан келсе ушу ырчы болбой эле жөн эле өзүн башка бир Сапар мырзага окшоп серьезный иштер менен жүрө берсин, э? Бизнес. Анда эмесе балаңызга кең келечек каалайбыз, э? Өзү кандай келечекти тандабасын, эң эзгиси ийгиликтүү, өмүрү узак, уулдардан болсун. Анда эмесе мына ушул жерде конокторубуздун эң маанилүүсү, кичинекей кезиңизден бери сизди ушул даражага жетүүгө бирден бир салымы бар. Венера айым тайжеңиз отурат окшойт. Кош келипсиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Талант мырза жөнүндө кеп кыла турган болсок, кандай бала эле, тентекпи, жошпу? Жош деп айта албайм талантты. Талантты мен ушу кичинекей азыр Рамирчикте кезинде көргөм, чынын айтканда. Себеби биз түбүз нарындан болобуз. Рая эжем ошо нарындын акталасынан ушул жака окууга кетип, биз кичинекейбиз. Кийин студент болуп келдик бияка. Рая эжем Мукаш Абдыраевга жана музыкалык окуу жайына кичинекей талантты таштап кетет. Анан сиз айткандай салым кошуп турсуз деп, талантты ушу мени ушинтти деген ал аябай бийик айтып атасыңар. Аябай укмуш деле салым кошо алган жокмун. Ал азыркыга чейин мен эмемде, себебен өзүм студентмин. Ал кезде студенттер такыр башкача, 90-жылкы студенттер. Эптеп-септеп, 1-2 күндөп нанга жетпей калып суу менен жүргөн студенттер. Анан жөн эле карап коюп, анда-санда баш көз болуп тура кой деп эжекем айтып кетти. Ийден өзүм таланттын бир эмесин эстейм. Эмеси болуп калды. Выпускной болуп калды кички баланын. Анан барайын деп, көп эле ата-энелер алып келип жүргөн көрөм, чөнтөбүздө тыйын жок да студенттер. Эмне кылсам, бир көңүлүм көтөрүп, элдин көзү кантип эте алам деп ойлонуп, анан намыс жагыбыз бар да, карызга сурасаң деле берет да, нанга карыз албаган жаныбыз ойлонуп, анан түнгө чейин полицейдин жанына бардым. Сонун гүлдөр бар, Манаста азыр деле бар го. Айланам милициялар жүрөт, ал кезде тартип аябай эме болчу. Айланып жүрөм, ошо түнкү калп айтпасам 1ге чукул барып, азыр түнкү жашоо жүрө алат, анда тыптынч. Эми 3 роза уртагам да. Талант мырза үчүн. Талант мырза үчүн ошо тыйыным жок болсо да барып мороженое алып бере алсам да көңүлүн алып коеюн депчи. Анан эртеси выпускнойдо ошо гүлүн берип, анан ичиме мына азыркыга чейин эметип жүрөм да, ошо мен өзүм да жаш болчумун да, нанга жетпей жүрсөм. Бирок ушундай ойлорум бар болчу да, ушу кичке бала тияка алып барсам, бияка алып барсам депчи, балмуздак алып берсем деп бир эмени кыла алган жокмун, чынын айтсачы. Бирок 3 күндө деле бул эрдикте туурабы кармап алсам эмне болот эле, ошол үчүн дагы бир. Ооба, милиция кармап алсам эмне болот эле? Да бир жери ушул Рая эжеме чоң рахмат деп айтам. Көп кыйынчылыктарды көрдү. Таланттын деле, Саматтын деле жолу белгилүү болду. Себебен де эки чоң кандай инсандардын балдары. Булар ушул жолго эле түшмөк, чынын айткандачы. Бул үчүн орустар айткандай бабки не ходи дегендейчи. Анан талантты бап эстеп бакпаса, ал элге эмес өзүнө деле зыянын көрсөтөт. Ошон үчүн аракет, эң башкысы аракет. 20% талант болсо 80 аракет керек. Аракеттенип 6га чейин уктабай, эртең мененки 6га чейин уктап. Рас айттыңыз. Рахмат сизге. Венера ушул эң жакшы айтты. Ушул кеңешим ушул. Сапар экөөңөр жашылап айткыла дебейм. Эми Бакыт байке жана башында айтпады эле. Бир ишти баштасам мен аягына чейин майын чыгармайынча бүтүрбөйм да. 2 күндө
клип тартып бүтүрүшүм керекпи, 2 күндө бүтүрүшүм керек. 3 күн дедим, 3 күндө бүтүрөм. Мен бир жумуш кылсам, аягына чейин майын чыгармайынча бүтүрбөйм. Жөн эле жанатан бери өзүн мактап коеюн деген экен да. Кол чаап коелучу келиңиздер. Азыр бир эле эң маанилүү коногубуз калды да. Эң маанилүү коногубуз калды. Өзүбүз сүйлөдүк, эми тиги сыйлуу жакка сөз кезегин берели. Микрофонду суналы. Келиңиз, күйөө балаңыз жөнүндө кеп кылсаңыз. Ырчы күйөө бала кандай болот экен, чыгармачыл күйөө бала үйгө барганда эркелебейби? Күйөө балабыз чындыгында таланттуу. Бул күйөө балабыздын атасын дагы таанычымын. Ошол кездерде алар Ошто жашаган кезде, мен ал кезде Ошто студент болчумун. Анын ырларын угуп, ошолорду ырдап биз деле кичине кезибизде чоңойдук. Эми күйөө баламдын жекече мүнөзү жөнүндө айтсам, чындыгында ишенчек, боорукер, мындай жаман сапаттары жок, жанагы тамеки чекпейт, арак ичпейт дегендейчи. Жана орустарда бир ыр бар го. Ичпесе да чекпесе күндө мага күн берсе дегендейчи. Ошондой күйөө бала турбайбы анда? Үйгө барганда кандай кызмат кылат, мисалы, казан аякта кой союп, ары бери чуркап, мындай барбы? Же мен ырчы элем, жок, мен микрофон гана кармайм деп? Жок, андай кызмат биздин үй бүлөбүздө андай күйөө баланы кой сойдурсын айт деген жок. Ал күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр деп төргө отургузат экенсиздер. Төргө отургузат. Жакшы. Маанайды көтөрүп, чай, кофе ичип, аны менен биргеликте ден соолукту чындагыңыз келеби? Smart & Rich компаниясы таза азыктардан пайда болгон жасалган чайларды жана кофелерди бир гана сиздер үчүн сунуштайт. Көрсөтүүбүздүн өнөктөшү Ихсан кооперативи. Ар бир мекендешибиздин кыялы үстүбүздө үйүбүз болсо деп. Пайызы жок, эң башкысы 10 жылга үй алууну кааласаңыздар, Ихсан кооперативине кайрылсаңыздар болот. Ар бир адам үй бүлөсү менен кыялындагы үйгө жашагысы келет. Тилекке каршы азыркы учурда өз мекенинен үй ала албай жүргөн, өз жеринде батирден батирге көчүп жүргөн жарандарыбыз абдан көп. Мына ошондой мекендештерибиздин жүрөгүн өйткөн көйгөйүн чечүү үчүн жеңил жол менен 10 жылга пайызы жок үй алып берүү үчүн Ихсан кооперативи болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ихсан сиздин үй бүлөңүздүн кыялдарын орундатат. Ихсан ак ниет менен ак өргө алууга жеңил жол. Ихсан ишеним менен бийиктикке жетүү. Ихсан менен кыялдарга жетели. Ихсан ар бир үй бүлөнүн кыялдарын орундатууга жеңил жол. Кыргызстандан чыккан Абдушата компаниясынын ар бир суу сундугу сиздин ден соолугуңузга кам көрөт. Алардын бири Vital Life. Эгерде энергия жетпей жатабы сизге, Nitro суу сундугу ар дайым жаныңызда. Заман өнүгүүдө, аны менен биргеликте акчаны туура жакка сарптоону кааласаңыздар, Биток 4 сайты сиздерге үйрөтмөкчү. Андемесе биз болсо программабыз акырындан соңуна келип бара жаткандыгын ар бир көрөрманыбызга айтып кетсек болот. КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теледолбоор уланууда. Программабыздын негизги максаты бул улуттун уюткусу болгон үй бүлө. Андан сурайын дегеним, негизи эле идеалдуу жашоо жок да, идеалдуу турмуш жок. Казан аяк кагышат. Сиздерде казан аяк кагышканда кантип чечесиздер? Башында айтып өттүм го, ар бир үй бүлөдө ушундай сиз айткандай эле казан аяк кагышат. Ансыз бул жашоо жашоо эмес го дейм. Эгерде кызганычтын артынан уруша баштасак, мен колуман келишинче айтам, орустар айткандай успокойся дейм. Биринчи причинасын түшүндүрүп айтам. Эгерде түшүнбөсө, мен чыгып кетем. Үйдөн чыгып кетем же левый правый болуп. Жок, андай нерсе жок. Ушул күнгө чейин мен андай эме кылган эмесмин да, левый правый кылган эмесмин. Колунан келсе, кол көтөрбөй деле мындай тарбияласаң болот кылгансаңдай. Мен чыгып кетип калам. Эгерде бул чыга турган момент болбой калса, чыкпай эле вообще сүйлөбөй коем. Сүйлөбөй коем, мен кулагыма наушник салып алам. Карап жатып алат. Ушундай сүйлөбөй коем, жооп бербейм. Бул да
Раймирден да кичинекей баладай болуп отура берет жанымда эркелеп айтып койчу деп ошентип эле анан кийин өзүнө келип көзүнөн жаш агып ыйлап өзүнө келгенден кийин анан туруп түшүндүрүп айтам. Азыр сен мындай стресс состоянияда, шоковый состоянияда же нервный состоянияда адам өзү неге сүйлөшө албайт. Колдон келишинче. Мен да ошондой болуп калсам, эгерде мен буну туура эмес кылып койсом, мен жиним келип атканда бул түшүндүрүп айтат. Ошол моментте же бул көзүмө көрүнбөш керек, же болбосо мен кетип калышым керек ушундай. Көзүңүзгө көрүнсө баягындай төрт тарабын кыбыла, Анда үнүм катуураак чыгып кетиши мүмкүн. Келиңиз. Сизден билейинчи, казан ай кагышканда сиз аял заты катары кандай кеңеш берет элеңиз? Кантип ошол кырдаалдан чыгасыз? Негизи чынын айтканда экөөбүз да азыр мындай сөз болуп атканда эстеп атам да, может бир жерде ушкандырбыз деп мындай катуу урушуп, 2-3 күн таарынып кетип калып, төркүндөп андай вообще болгон эмес экен. Мындай сөз талашып же таарынышып эме болуп калсак, ошо ашып барса бир 2 саат экен. 2 саат. Жанатан бери эстеп атам да, кайсы жерде көбүрөөгүн эстейинчи депчи. Ошо эстей албай атам чынында. Ошо 2 сааттай, анан бул менин сөзүм көбөйүп кетсе, бул ушул сүйлөбөй коет, ары карап жатып алат, же ошол өзү айткандай чыгып кетет да. Анан мен айтып коюп, болбойсуңбу тиңдей мындай деп тура берем да. Анан бул биринчи жакшы айтат ушундай деп, анан түшүндүрүп айтса, мен болбой эле жок тиңдей мындай дей берсем, анан ишенсең ишен же тиңдей мындай же мындай деп нары карап жатып алат же чыгып кетип калат. Өзү жана кудулдардын эмесин угуп калдым да. Кыз келиндерим ойноп келет экен дагы, анан кийин бильярдтын эме клубка барып туруп, боор менен жеңдер монтип көк кылып, мен бильярд ойноп келгендей кылдым депчи, кирип келет экен дагы. Каякта жүрдүң десе, чын эле кыз келиндерим ойноп жүргөн да. Каякта жүрдүң деп аялы кыйкырса, кыз келиндерим ойноп жүрдүм десе, тиги аялы карап туруп боорулорун көрөт, жана бильярдта жүргөн калпычы десе, бильярд ойноп жүрө турбайсың деп. Ансарда мен чынымды айтам да, чынын айткан кезде кээде ишенбей калат да. Болгондо айтам, мондой болду деп түшүндүрүп берем башында. Түшүндүрүп берсем, анан мындай ишенгиси келип, анан ишенгиси келбей, бирок мындай вопростор көбөйүп кеткенде мен эме болом, көп сүйлөшкүм келбей калат да, кетип калам, чыгып кетип калам. Бир сөз бар, из муха слона не делай деп ушундай болду. Талант мырза мындай только орусча экен да? Только орусча. Из мухи слона не делай деп, Жакшы. Анан Талант мырзаны мисалы дуэт катары Аяз Садырова менен ырдап жүрөт. Баягы көпчүлүгү баягы эл арасында жуба экен, сүйлөшөт экен деген ар кандай имиштер чыгып атпайбы мисалычы? Ошондой ушак кептерге сиз кандай мындай реакция бересиз? Кандай реакция берем? Мен мисалы Аяз Садырованы эгерде балким таанып алсам, анда башкача ойлоп эме кылыш мүмкүн эле да. Анан менин кайсы жерде кандай эме кылганын, аяны тааныган үчүн андай кызганыч жок. Ушундай жаман ой же тигиндей мындай болгон жок да. Демек, чыгармачылыкты ордунда түшүнгөн эле айым катары сизди кабыл алсак болот экен, Анан негизи эле баягы мына ушул үй бүлө демекчи, азыр бизди көрүп жаткан бойдок айымдарга, мырзаларга, бизди көрүп турган жаштарга баягы 8 жыл чогуу жашасаңыздар дагы баягы жашоодон үйрөнгөн сабак болсо керек, башыңыздардан өткөн. Кандай кеңеш берет элеңиздер? Үй бүлөлүү болоюн деген же үй бүлөлүү болгон жаштарга? Мен өзүм жеке оюм, кыз жаңы сүйлөшүп жаткан кыз жигиттерге көбүрөөк сүйлөшсүн. Биз Элмира экөөбүз 2006-2007 таанышкан менен 2013 үйлөнгөнбүз, ага чейин кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрдүк. 1 жыл арада балким эме болду. Кыз жигит болгондон кийин бири-бириңди билип каласың, таанып каласың, сырыңды билесиң, бир туугандай болосуң. Анан кийин турмушта ушинтип эле бактылуу болуп эле жашап каласың, бала чакалуу болуп эле. Эң негизгиси бири-бирин сыйлаш керек. Жана айтып атпадыбы Элмира, из муха слона не надо делать. Кичинекей нерседен чоң нерсе кылып, билге айландырып, уруштун кереги жок. Биз эң негизгиси бири-бирин түшүнүү, анан кийинки негизги бири-бирине калп сүйлөбөш керек болду. Жакшы. Келиңиз, сизден дагы сурай кетели. Мен деле ушун таланттын оюна кошулам. Негизи үй бүлөдө бири-бирин сыйлоо деген, сый урмат деген ишеним болсо, анан кийин жашоо болот экен да. Бири-бирин түшүнбөй же ошон бир түшүнбөстүктөр болуп, майда чүйдө сөз боло берсе, анан ар бир нерсеге эле көңүл буруп, ар кимдин эле сөзүн, негизи адамдын өзүнүн жеке ою болуш керек экен. Миң мындай жака белиңдеги бирөөлөр эмне десе дагы,
акыркы чекитти сен өзүң коесуң да. Өзүң чечесиң, угуп кое бересиң негизи. Чечкен сен өзүң. Например, үй бүлө өзү чечет, өзү эме кылат. Ошо айтарым, сый урмат болуш керек үй бүлөдө. Бири-бирин түшүнүп дегендей. Ошол. Сый урмат, сүйүүчү, сүйүү да болуш керекпи? Эң башкысы сүйүү. Сүйүү, ардактуу көрөрманым, КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында өзгөчө үй бүлөгө маани берип, үй бүлөнүн сырларын ачып берүүгө сиздерге аракет кылган кош келиңиздер теле долбоору азыртадан жүрүп жаткан учуру биз соңку мүнөттөргө, секундаларга келип жеттик. Программабыздын шарты, салты боюнча биз келген конокторубузга кичинекей болсо дагы белек бергибиз келет. Анткени биздин ушул телевидение деген куттуу үйүбүздөн куру чыкпасын деп биздин өнөктөштөрүбүздөн белектерибиз бар. Белектерди өз ээсине тапшырайын. Smart & Rich жана Абдышата компаниясынан ушундай топтомдордун белеги. Smart & Rich компаниясы Орто Азияда жана Тибетте өтө пайдалуу болгон кофе жана чайлардын топтомун сунуштайт. Үйдө ысык чайдан тышкары ден соолукка кам көргүңүз келсе, Smart & Rich компаниясын тандаңыз. Бул сизге белекке. Дагы бир өнөктөшүбүз бар, бул Абдышата компаниясы. Кыргызстандан чыккан таза азыктар, өзгөчө бул суусундуктар. Виталайф суусундугунун ичинде минералдык азыктар бар. Андан тышкары күч кубатыңыз жетпей, кичине чарчап жаткан болсоңуздар, бул күч кубат берүүчү нитро суусундугу дагы сизге белекке. Үйүңүздөргө бакубатчылык болсун. Кадырман көрөрманым, убакыт соңуна келди, бирок ошентсе дагы сиздерге жагымдуу маанай, керектүү маалыматты түзүп бергенге аракет кылдым. КТРК жана КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теле долбоору болду. Билесизби көрөрманым? Бактылуулукту толук түрдө алыш үчүн адам баласы жалгыз болушу мүмкүн эмес экен. Бардыгыбыздын үй бүлөбүздө бакубатчылык болсун, тынчтык болсун, сүйүү орносун. Эфирде кош келиңиздер долбоору болду. Көрүшкөнчө аман туруңуздар, кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева болду.